Биздин бардыгыбыз ушул, бир күн болсо бир күн бардыгыбыз акыретке кетебиз. Мына ошол жашообузда адал жашаганды бирибиздин бирибиз көңүлүбүз оорутпай жүргөн Кудай Таалам баарыбызга насип болсун деп тилек кылабыз. Албетте ошол жашоо, кыска жашоо баарыбыздыкы. Маселе жашоонун узундугунда, өмүрдүн узундугунда эмес, балким ошол өмүрдү кандай пайдалангандыкта турат. Assalamu alaikum tуугандар. Кыргызымдын нуру өчтү. Устазыбыздан айрылдык. Бүгүн унутуп да койдум, азыр кайсы дата. Жалал-Абадка буйруса Базар Коркон районунда саат 4-5 же 6-лардын чамаларында устаздын жаназасы болот бүгүн. Туугандар, Аллах Таала өз рахматын алсын устазды. Assalamu alaikum урматтуу мекендештер, урматтуу мусулман бир туугандар. Бүгүн Кыргызстандагы өлкөбүздөгү эң күчтүү аалымдарыбыздын бири устазыбыз Чубак ажыдан айрылдык. Аллахым жаткан жерин жайлуу кылсын. Бүгүн жаназасы Жалал-Абадтын Базар Коргонунда Баймундус деген өзүнүн туулуп өскөн айылында коюлат. Саат 4-төн 6-га чейин аралыкта жаназасы болот. Аллах Таалам устазыбыздан ыраазы болсун. Дуа кылыңыздар Кыргызстаныбыз үчүн, ислам дини үчүн. Ушундай бир орду толгуз чоң салым кошкон инсандардын бири эле. Көзүнүн тирүүсүндө көптөгөн Кыргызстаныбыздын күчтүү инсандар баалай албадык. Assalamu alaikum урматтуу мусулман бир туугандар. Бүгүн мына өтө суук кабарлардын дагы бири ажекебиз Чубак ажынын каза болгонун азыр уктук. Улуу аалымыбыз Чубак ажы Жалилов оор абалда реанимацияда жатат деп билдирди Борбордук госпиталда. Бир туугандар, бүгүн мына өтө суук кабарлардын дагы бири ажекебиз Чубак ажынын каза болгонун азыр уктук.